Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөдө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо максатында чакан ишкердик баштоо үчүн 100 000 сомдон акча каражаттары берилген. Бул жардамды алган жарандар кандай ийгиликтерге жетип жатат? Биз менен чогуу көрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен аты-жөнүм Осмонов Майрамбек Мойдонович. Жалал Абад областынын Нокен районуна караштуу Шайдан айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Алган акчабызды эшик терезе, пластик, алюминий эшик терезе цех ачканбыз. Буюрса киришебиз өтө мыкты көрсөткүчтө. Ошо мыктылардын көрсөткүчүнүн мыктыларынан болгонубуздуктан келип отурабыз бул жактарга. Анан бул ишкананы өзүмдүк кылып алышка бир топ эле салым кошулду. Ошол 100 000 сом себеп болуп бир ишкананын ээси болуп турабыз. Мындан кубанабыз. Колунда өнөрү бар, бирок кандайдыр бир түрткү болбостон бир ишти өздөштүрө алам, бирок каражат жетишпейт дегендердин жанагы ошолорго мындай мотивация берген и акчалай өбөлгө болгон бул долбоорго өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке дагы чоң рахмат, ыраазычылык, соцсайдистерге дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Былтыр 2023-жылы 100 000 контракт менен анан азыр чач тарач иштетем, чакан чач тарачым бар. Буюрса жакшы иштеп атабыз. Күнүнө мурда ошо бир балам алчумун, 1700 сом алчумун да. Анан азыр ошол 1700 сомду бир айлык мен күнүнө таап алам да. Буюрса иштер жакшы, мындан да чоңойтуп кеңейтем деген оюм бар. Буюрса. Мен атым Салкын, мен Кемин шаарынын тургуну болом. Мен 2 баланын энесимин, жалгыз бой энемин. Мен ушу проектте 100 000 алгам Садыр Жапаровдон. Азыр шүгүр нан асыктарын иштетем. Нан асыктарын жасап магазиндерге өткөрөмүн. Бир жумада 5 000ден түшөт. Бир айда 20 000 болуп калат. Кудайга шүгүр. Пособияга караганда азыр аябай жакшы. Ушундай долбоорлор көбөйө берсин. Биздин Садыр Жапаровго чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ишине ийгилик, ден соолукта болсун. Рахмат. Чүй районунан келгенбиз, мана Токмоктон. Аты жөнүңүз? 11 жылга айыл өкмөтүнөн келгенбиз. Аты жөнүм Токтоноев Замирбек Жумакадырович. Кой чарбасын алгам, мен 100 000ге кой алам. Ошону өстүрүп атам, көбөйтүп атам да. Бекер жаткандан көрө ичине окат, балдарымын керемесине кересине. Канча балаңыз бар? 2 бар. Здравствуйте, меня зовут Кубаева Фатима Юнусовна. Я с города Токмака. Я получала пособие на 4 детей, у меня 4 девочки. И потом, получается, вот этот проект пошел. Я подала заявку, у меня теплица. Хорошо, теплица у меня в течение 3 месяцев, у меня 85 тысяч вышло. В течение 3 месяцев. Я выращиваю рассаду вот в то время весной, а все остальное время у меня идет зелень. Зелень, у меня все поэтапно идет. Я вот хотела поблагодарить большое спасибо нашему президенту за внимание вот малоимущим нашим вот людям нашим. И поблагодарить, вот это моя мечта была, честно. Это моя мечта, это мое желание, то, что вот было тяжело. Но вот благодаря нашему президенту у меня мечта моя осуществилась, что мне теплица, что я могу вот сейчас девочек тоже подтягивать, где-то полоть, где-то что. Вот огромное благодарю. Спасибо большое. У меня он, как получается, в неделю там 10-15, там плюс-минус, вот, посезонно. Ну так хорошо, да, спасибо большое, да. Спасибо. Аткен облыстан болам. Атыңыз? Атым Ашыралиева Шаркан. Контракт алам деп, Кудайга шүгүр 3 ишчилерим бар. Анан көрпө төшөп тигем. Өзүм 2 ишкана ачтым, Кудайга шүгүр. Ошону сыйлык не катарда көрөм да. Мага чоң салым кошту. Ушу салымга рахмат айтайын дедим. Анан Баткенин атыданам. Мен ишчилеримдин атыдан, 5-класс кызымдын атыдан. Ол 5-класс кызымам өзүм тигет. Аврастар кылчу мага кошулуп. Ошонун аттан рахмат айтайын дедим. Мен Баткен областынын Бөжөй айылынан тургуну боломун. Атым Тилекова Насипа. Мен ушул биринчи эле эшитип 7 балам, өзүмдө 7 балам бар. 7 баламдын эмесине карабастан ушу 100 000 эшитип калып, мен ошону алып, мал чарбастан уйларды алып, эме кылсам, ал анча эме кылбайт экен. Кийин тигүүчүлүк немесиге өтүп кеттим. Азыркы учурда кыздарым менен тигүүчүлүк немесин өздөштүрүп кеттим.
10 миңден 20 миңге чейин пайда көрүп атабыз. Кудайга шүгүр. Садыр Жапаровга чоң ыраазычылык билдирем. Мен Жантемирова Алмагүл Рысбековна, Аламедин районунун Ташмойнок айылынан 5 күнгөйдүн 18 километринде жашайм. Ошол жерден 30 сотыйды арендага алып эле иштетем. Мына кенеде кызым менен эле өзүбүз иштетебиз. Тамчылатуу. Былтыр деген 100 миң алганда, сос контракт боюнча 100 миң алгам. Аны сразу эле жанакы Виктория сортун алдым, Клерди алдым, Мицунова сортун алдым. Аны айдап бүт бардыгы мындай бир аз жардам беришти, кошуна колоңдор тигишип. Былтыркы эле тиккенден кийинки өстүргөн немем ушул. Кызым экөөбүз эле неметтик мына. Анан капельный деп коет момундай тамчылатып сугаруу боюнча кылдым да муну. Былтыр эле ошо күзүндө 100 миңди кайра өзүм таап койдум, чыгашадан сырткары. Клубниканын жанына эле дагы усиктеринен чыккан эле кулпунайлардычы отургуздум. Ошондо сиз кулпунайдан 100 миң сом киреше таптыңыз, Былтыр эле. Күзүндө. Быйыл дагы отургуздуңуз. Күзүндө отургузуп койгон, быйыл ошолор гүлдөп дагы берип атышат жанына. Сейит Талантбек. Сос контрактын 2023 жылды алганмын. Мен 7 баланын атасымын. Жеке үйдө машина ремонт кылам. Азыр 100 миңден алдык, кайра дагы кредит бир нерсе кылып ишти чоңойтконго аракет кылып атабыз. Негизи кыргыз өкмөтүнө рахмат негизи. Алыскы Баткен районунан келдим. Дара айыл өкмөтүнө караштуу. Мен өзүм тааныштыра кетсем, мен Эргазиева Гүлайым, жашым 43-тө, 4 баланын энеси болом. Мен ошол президенттибиз тарабынан берилген социалдык контракт негизинде 100 миң өлчөмүндө акчаны алып, мен 2 түйгүн машинкасын алганмын. Алып эле мен сразу ошол Бишкектен ошо тиги сектордун бирөө менен келишим түрүндө сүйлөшүп, даяр бычылган куройлорду алдыра баштадым. Баштаганда мен 3 кызды менен баштагам ишимди. Азыркы учурда Кудайыма шүгүр, Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун, 25 кызды иш орундуу кылдым. Буга чейин мен ошол 2 балама 2400 көлөмүндө акча алчумун, пособие. Албетте бул бизге сос контракттын жакшы өзүрүн көрүп атабыз. Учурдан пайдаланып биз ошо президентибизге, ажыбызга чоң рахматтарды айтып, өзүбүздүн ошол Баткен областындагы жетекчилерге баарына ыраазычылыгымды билдирем. Анан ошо кирешем мен өзүм 1 айлык кирешем 40 миңден сезондо 70 миңге чейин чыгат. Анан мен ошо плюс мен ошол иштетип аткан кыздарыма жумасына 6 миңден 3 миңден 6 миң 9 миңге чейин айлык акы төлөп ишмердигимди иштеп жатам деген ойдомун. Жакшы.